сиздин чалууңуз боюнча келдик да. Аябай жумуш көп болуп кол бошобой. Бир жактан айткан сөзүңүзгө мен вообще чыдай албай келдим да. Каяка комментарий жаздыңыз эле? Мен Инстаграмга комментарий жаздым сизге, ошол жактан. Комментарий. Эмне деп жаздыңыз эле? Менин 3 балам бар. Жалгыз бой энемин, математикамын. Карымдуу инсандар болсо, мага кайрылып, баламдын комплекс барысын алып бергенге жардам бериңиздер. Өзүм квартирада турам деп номеримди жаздым, тыштагам. Арадан 2 күн өткөндөн кийин эле бир байке чалды. Ушундай комментарийден шарттатпай алып коелучу. Эмне деп чалды? Мен комментарийден окуп калып, Инстаграмдан көрүп калып чалып жатам. Неме жардам сурап кайрылып турсаң, эгерде төшөк жагына кандайсың, не макул болсоң, мен ошол 2000 дарынын акчасын берейин деп. Төшөккө чакырдыбы сизди? Төшөккө чакырды, өзүмдөн айыл. Ошого макул болсоң анан кийин жардам берем дедиби? Ооба, ошого макул болсоң жардам берем деди. Телефон номери бар сизде? Бар. Бул биринчи жолу эмес, бир эле жолу эмес, мага 5 жолу чалышты, 5 түрдүү адам. Бардыгы ошол жөнүндө неме кылышты. Бардыгы ошо төшөккө чакыртабы? Ооба. Мен комментарийга деле жазганмын. Сураныч мени мыскылдап, неме кылып жазбаңыздар, чалбаңыздар, жардам берсеңиздер, чын көңүлдөн берем дегендер болсо чалсын деп жазгам да бул жердечи. Себеби мен 2 жолу турмуш көргөм. Кайра жаңылгым келбейт деп комментарийга толук түшүнүктүү эле кылып жазгам да. Болгону улуу бала. Жардам берем деп атат, бирок төшөккө чакырып атасыз да? Ооба. Ошентип мен аялым төрөдү, мындай болду, тигиндей болду, төшөккө кандай карайсың? Эгер жакшы болсоң, мен ошол жагынан жардам берейин. Башка мындай чын жүрөктөн жардам берем дегендер болдубу? Жок. Такыр болгон жокпу? Мына Кудайдын ыйык күнүндө Рамазан айында айтып атам, андай адам болгон жок. Вообще башка мындай мамлекет тарабынан бир жактарга кайрылдыңызбы? Мындай жардам ала алдыңызбы? Соцзащитадан бир нече он келген. Андан кийин Балбак Төлөбаевдин өзүнүн комментарийсине жазып отуруп, мен 1 литр май, 1 килограмм рис, ошентип 2 килограмм он кылып алып. Мэрияданбы? Мэриядан. 1 килограммдан алып келип берди. Андан кийин өкмөт жактан өзү. Болду. Значит, келиптир да жардам, Азыр муктаждык дарыга болуп атабы сизге? Ооба. Балаңыз кандай? Ооруйт дейсизби? Балам эпилепсия менен өлөт. Конвлекс деген дары ичебиз. Азыр оорутабы? Азыркы момент уже кечкирип калат го. Ошол моментте башталат. Кармайбы? Кармайт. Мурдунан кан кетет, оозунан кан кетет. Кадимкидей тили артка тартылат. Дары жоктун айынан болду азыр? Дары ичсе андай болбой калабы? Канча сом турат ал дарысы? 2000 сом турат түштүгү. Мен ошон үчүн адамдарга кайрылган болсом, балаңызга дары алыңыз. Балаңыз жакшы караңыз, бул эпилепсия өтө неме. Андай комментарий жазгандар, булар менен азыр мен кайрылуу жасайм. 2000-жылкысызбы? Сиз кандай жашайсызбы менен бул? Кандай? Мынандай кылып уруп турган сизди кандай бул? Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн 4-май күнү. Аябай кейиштүү, аябай бир жагымсыз окуяга күбө болдум. Колунда 3 айлык наристеси бар, боюнда дагы бар. Өзү жапжаш 2000-жылкы жапжаш келинди күйөөсү сабап көчөгө чыгарып койгон. Өздөрү бир квартирада жашаган бир боорукер адамдар көчөдөн таап алып, жандарын алып келип, жанында бир бош квартира бар экен. Мүмкүн болушунча жардам берип, төшөктөрдү берип, ошол жерде багып атыптыр. Бизге кабар келген, анда алдыдагы видеого күбө болуңуздар. Бияк өзүң квартира турбайбы анда? Бош квартира барбы берде? Бирөө бош болчу, биз болгонбуз да. İçinde bir neşesi var mı? Çok üstü yok. Men girip oynadım, men 4 falan var da. Ne kadar girdi ya? Aziz koşuna ya. Çıkıskoydu. Salmaslar mı? Geçe çıkış gerek mi? Yok, giriyorsun. Ses bile giriyorsun. Yok.
Кичинекей бала бар экен да. Канча жашта? 3 айлык. Biraz yeni tarttım hocam. O hiç kasıp durat da degim sana koştular. Kim sağladı sizi? Жолдошуңуз сабады. Вообще олой кетип турбайбы? Кайтып калган да. Мындан да жаман беле. Качан болду? 20 күн болду. Эки көзүм ачылбай калган, эң ушунча болду. Başınız oradan çok kuskan joksuz mu? Жок, бирок мурдуман түкүргөндө оозумдан кан чыгып атып тургандай болбой калды азыр. Азыр башыңыз оорубай элеби? Жок. Баштарыңыздан бери ичип кетип турбайбы? Кайтып калган. Каякта ал бала? Беловскийде. Белоцкийлик өзү. Жок, мына Садыгалиева жашайт, ошол жакта жумуш кылып атат азыр. Аз сүйлөшүп атасыңарбы? Жок. Менин телефонум жок. Издебей атат дагы. Издегендер бул жактан бейт окшойт, сизде? Жок, издебесе керек. Bilbey. Бuyакта экенин билбейт. Магазинде келатсам мен. Көчөдөн таба алдыңарбы буякта? Көчөдө жүрдүңүзбү? Көртаккандарга ошо баласы менен жанында калыптыр, баласы колунда бир пакет бар экен. Анын аябай кыйналып ошо. Кайка барышын билбей эртең менен. Көчөдө жүргөн да турабы? Мен ертиштип келдим. Мен биз өз квартирамыз да. Хозяиниңер билеби буякта? Хозяинге айттым да, бир комнатаңыз бош бол, хотя ошол жерде жанында калбай биз сени карайбыз. Төшөк берип, жылытып аны. Ошо кечтен бери ушинтип карап атабыз. Курсактарды тогулайбыз. Курсам тогузуп, төшөктөн 3 айлык бала экен бу. еще боюнда. А дагы боюңузда барбы? Bu emniyeti köyümüzde balanız kalmadı mı? Yok. Şu balanız yani boyamız zaten. Ошону алдырасың деп салыпты да аны. Оюндагысын алдырасың деп сабадыбы? Нас беле? Жок, ичпейт экен. Ичпей турушунча сабадыбы? Канча жыл болду жашаганыңа? 1,5 жыл. Жаш келин экен 2000-жылкысызбы? Siz kандай жашайсыз ба менен бул? Кандай? Жок. Мынандай кылып уруп тургалы сизди кандай бул? Эветкен башында. Ben колмен урмайт экен да, тумен. Ата-энеңиз барбы сиздин? Нокатта файлда. Билбейт азыр алар мындай болгонуңузду. Жок. Атыңызды айтпаңыз анда. Азыр буякта запись болуп атат, атыңызды айтпаңыз, айылыңызды айтпаңыз. Акчаңыз бар жаныңызда? Жок. Ошо памперсна бала деген смес кеткен да сүттү аз. Мен продукт таштасам тамак саман каралашып турасыздар да. Hemen cayına kadar film hazırlıyor da. Yoksa kelişi üstü güzel mi de? Менде бар. Manası böyle. Buna da koşmuş. Ошо смесине анан памперсин алып турсам жол ачылса айылга кетем деп атат. Ошондой кыласыз да, айылга эле кетиңиз ата-энеңиздин жанына бир тууганда. Таксилер кетпейт экен, аларга кетебиз. Азыр бүгүн 4 болду, Olmaz. 6 күн кичине каралашып туруңуздар, сиздерден сураныч. Жол ачылгандан кийин аны мага чалсаңыздар, мен салып берейин. Кече бир ошко кетиптир, ачып келди жол. Кошуңузу. Сураштырып көрөбүз кандай? Сураштырып көрөлү, болсо сразу эле салып беребиз. Же мындай кичине неме кетсин көк аласы. Вообще бул менин кантип кирип барат азыр. Ата-энесинде эле жүрөгүн оорутат мындай боюнча. Сотрясениясы конкретно да бул кандай? Бул эркектердин дагы бетин мындайын көргөн эмесмин мен. Мынчалык көк ала болгон. Кече вообще жаман болчу, биз кошуналар. Боюңан алдыр деп ушунча сабадыбы? Неме кылыпты. Анан жообун берип туруп көчөгө чыгарып койду, э? Ооба, мен алдырбайм дедим, алдырбасаң аны өзүң жашайбер деп жооп берип. Талак бердиби? Сени үйүңө жеткиребиз. Азыр кызалык болбойт. Неме кылыптыр. Апаңан да жанына барсаң аны апаң чечет да. Өзүң жоош кыз окшойсуң, 2000-жылкы болсоң, анан азыр 2000-жылкылар таң эле болчу эле, азыркылар, э?
Ушунча жош болсоң ушунча сабаган болсо. Мейли, кириңиздер, биз да кетели. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Эсиңиздерде болсо мен кече күйөөсүнөн таяк жеп, көчөдөн бирөөлөр таап алып үйүнө киргизип алган келин жөнүндө видео чыгарганмын. Бүгүн өзүнүн туугандары келип алып кетти. Биз туугандардын колуна тапшырдык. Сарсанаа болбоңуздар, туугандар, баары жайында. Кыргызстандын ар тарабынан, керек болсо Россияга чейин, Россиядан бери мага кайрылышып, биздин үйгө алып келип бериңиз, биз багып туралы, биз каралашып туралы деп мага кайрылгандар көп болду. Сиздерге чоң рахмат. Эми сарсанаа болбоңуздар. Ал келин туугандарынын колуна тапшырылды. Алдыдагы видеого жалпыңыздар күбө болуңуздар. Апа калганын аксакалдар өздөрү баргандан кийин бетиме отуруп сурайт да, азыр бул жерде элдер дагы бар. Азыр телефонду өчүргүлө. Ооба, жош эле. Кийин сүйлөшөсүздөр. Кийин сүйлөшөсүздөр. Кийин сүйлөшөсүздөр. Атың ким сен? Мурат. Мурат. Тайкес болсу. Тайкес болуп бир тууган. Бир тууган тайкес. Ошондойбу? Ооба, апам бир тууган энесин болобуз. Азыр эми бул бирөө келет деп атат да. Алып кетет сеничи. Нокатка сразу чыгасыңарбы азыр? Азыр ошколор барабыз, ошколордон рабочий барабыз, рабочийден сразу. Машина менен келеби, сага келе турган адам? Шлагбаумга машина менен келет, жарым сааттан. Ага чыгып биз. Түшүндүрүп, жөө түшөсүңүз. Анда мен менен кете бересиңер, шлагбаумга чейин жетирип коеюнбу? Болот, Жол ачык турсаңыз силер Орусчага. Амалын табат да кыскасы. Ошол мына тапшырдык. Карындашың да турабы? Карындашың тапшырдык. Милицияга сен жазайын жазабы? Жок. Карантин күйөө баланы өзүм менен таап сүйлөшөм да. Күйөө баланы билесиңби? Эми ал тууган урук өзүңөрчө четишесиңер аны. Биз мындайда биз бирөөнүн семьясына киришкенге акыбыз жок. Бул семейный проблема. Мына самый главный аманат карындашыңдын колуна тапшырдык. Ооба. Мына кичинекей баланы урутпай аман эсен жетип. Бул жагын өзүбүз чечип алабыз балдар менен. Все, анда жүргүлө кеттик. Мен машина менен шлагбаумга чейин машинаңарга чейин жеткирели. Силерге ак жол аман эсен жетип алгыла. Каражат барбы, акча? Жетип ала турган, а? Кеттик. Все, кеттик. Рахмат дейм. Кеттик. Могу Байкеге рахмат, үйүнө киргизип ушул жан жап атканда көчөдө кылган булчу. Мына кыздар таап алган, мына силерге рахмат. Силерге отдельно келебиз. Силердин да проблемаңарды чечиш керек. Жок, продуктысын силер алып алгыла. Болду, бул кетет да майылга. Продукта силерге. Ооба. Рахмат макул байке, сизге рахмат. Жардам өт. Бири-бирибизди жетелешип ушундай кыйынчылыкта, ооба. Силерге рахмат, самый главный. Шу баткырып. Азыр бул кыздын паспорту сиздеби? Колумду жетектеп жүрөм. Бердиңизби? Бердим паспортун. Все болду. Кеттик анда, кетели. Макул байке, силерге рахмат. Чоң рахмат.